Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Жана сиздерге группага жөнөткөн ушул ссылка менен бул приложениени установка кылып аласыздар. Видеону толук көрүүгө аракет кылыңыздар. Аны установка кылып бүткөнүңүздөрдөн кийин ачасыздар. Эмне үчүн керек ал? Ал окуучулардын портфолиосун сканер кылыш үчүн керек болот да. Ошол себептен биз бул документтерди сканер кылышыбыз керек. Ар бир документке принтер издеп жүрбөстөн ошол компьютерден туруп эле сканер кылып алсак болот. Телефондон туруп эле. Ага биринчи бул жакта мына оң бурчундагы камеранын сүрөтү турат го. Ошону басабыз. Басканыбыздан кийин бизде камера ачылат. Камера ачылды. Эми мисалга бул окуучунун портфолиосу болсун, окуучунун личный делосу болсун, өздүк дело. Өздүк дело болуп атат. Эми бул делону биз сканер кылышыбыз керек. Сканер кылыш үчүн мындай жакшы бататырган кылып теги жерге коюп, бир жолу басабыз. Болду. Бул биринчи бети бүттү ушул менен. Анан экинчи бетине коебуз дагы бир жолу басабыз. Болду, экинчи бет кетти. Эми үчүнчүсүнө дагы тегиз кылып коебуз. Анан дагы бир тартабыз. Үчүнчү бет болду. Анан акыркы мына 4-нчү бетине экранды бир жолу басабыз. 4 бет болду. Эми биз 4 бетти кылып бүткөндөн кийин оң жакта мына 4 деген жазып турат мынакей. Ушунун үстүнө бир жолу бассак, бизде кандай форматта алайын, тегиз кылайынбы, мындай суроо берип атат бизге. Биз мына без обрезки дегенди басып коебуз мынакей. Кийинки сүрөткө өтөбүз. Буга дагы без обрезки, кийинки сүрөт, без обрезки, кийинки сүрөт, без обрезки дегенди басабыз. Баскандан кийин выполнено дегенди басабыз. Бастык. Эми сохранить все дегенди басабыз. Эми формат файлдын атын жазып атат. Эми биз бул жерге ошол баланын фамилиясын жазышыбыз керек. Мисалы, Асанов болушу мүмкүн. Асанов Алимурат. Мисалга. Тире кылабыз дагы 7А класс. 7А класс деп койдук. 7А класс деп койдук. Жөн эле 7А деп койдук. Эми жазып алдык. Жазып алгандан кийин сохранить дегенди басып коебуз. Мынакей. Бастык. Сохранить дегенди баскандан кийин бул жерде открыть деген турат. Мынакей открыть дегенди бассаңыздар, ушул биз сканер кылган документ мына PDF форматында турат. Көрдүңүздөрбү? Эми бул файлды бир жерге сакташ керек. Сакташ үчүн сохранить мына 3 точканы басып, сохранить в хранилище дегенди басабыз. Мынакей. Окей дегенди басып коебуз. Биздин файлыбыз сакталды. Эми аны көрүш үчүн этот проводникке киребиз. Проводникке кирсек, бул жерде недавно деген бөлүмү болот. Бул жерге түшүп калыш керек. Бир обновление кылсак, мына Асанов Алимурат дейт. Ошол PDF-ыбыз даяр мисалга. Же болбосо хранилище дегенге өтсөк, бул жактан документ болду. Жанагы жерден эле чыгат экен. Ушул экен да. Мынакей. Ушул документ турат. Эгер ушул документти же нар жака бер жака кыла турганса, басып туруп үстүнө белгилейбиз. Переместить деген басабыз. Анан внутренний помят дегенге басабыз. Эми бул жерден мына плюсту басып жаңы папка түзөбүз. Мисалы мен өзүм бир эле классымда 7-нчи класстар деп сохранить кылып ачып алам. 7-нчи класс деп койдум мынакей. 7-нчи класстын ичине кирдим. Анан переместить деген басып койдум. Воля. Болду, документ даяр. 7-нчи класс. 7-нчи класс Асанов Алимурат даяр. Эми кийинки баланы кылып башташым керек. Чыгып демдам. Кийинки балага дагы киришим керек. PDF программаны ачам, мына PDF ачабыз. Назадты басабыз. И дагы мына камеранын сүрөтүн басабыз да. Кийинки баланы өтөм. Ошентип 27 балаңар болобу, 30 балаңар болобу, ошентип ар бирине өзүңөр телефондо отуруп туруп эле сканер кылып PDF кылып алсаңыздар болот. Дагы кылып койсоңуздар, эртеге нар жака компьютерге киргизебиз. Мен бардыңарга успет кылбайм да баары бир.